Анда электромобиль келет, электромобиль, жана кроссовер, мини джиптер. Алардын баарын шаардын ичине өзүбүз Ош муниципалдык такси кылабыз. Ош муниципалдык такси, то есть мына Яндекс, жанагы эски машина жүрбөй, праворуки, мати, стикалар, аларды баарын жок кылабыз. Баарын жок кылып, Кудай кааласа, Ош муниципалдык такси деп туруп, татнагай кылып, мыкты кылып, эметип чыгарабыз шаарга. Ал дагы Кудай кааласа акчасы биздин өзүбүзгө түшөт. Шаарга түшөт. То есть ар бир мына эмелерде шаарда услуганы биз өзүбүз көрсөтүшүбүз керек да. Что можем? Конечно, кафе, ресторан, баня, аркверкилерде это же очень тяжело труд. Алар эми жеке ишкерлер иштеп атат, алар налогун төлөп атат. Единственное, жана подоходный жанагы жалданма жумушчулар боюнча бир аз жанагындай маселе жаратат, налогубуз иштеп атат, Кудай кааласа маселени чечип берет. Бирок калган мына колдон келе турган кызматтардын баарын өзүбүз жасашыбыз керек. А эмне үчүн биз жеке ишкерлерден эмнебиз кем? Кудайга шүгүр. Шаарды 5 колдой билебиз. Техникалары жаңа. Көрсөтөбүз услуганы, эвакуация боюнча, такси боюнча полностью Кудай кааласа Ош шаарын өзүбүз карайбыз. Андан башка мынакей техникаларыбыз келди, уже биз эч кимден техника сурабайбыз. Жана жеке ишкерге барып экскаваторуңду берип тур, краныңды берип тур, погрузчигиңди берип тур, экскаваторуңду берип тур, жумуштар бар. Уже такого не будет. Кудай кааласа барып өзүбүз карайбыз. Өзүнүн техникалары менен. Керек болсо алар бизден сурайт, жардам берип тургула депчи. Мында ушундай шарт түзүлүп калганда, урматтуу коллега мүчөлөрү, урматтуу биздин жыйындын катышчылары, мурда биз ошо жеке ишкерлерден мындай көз каранды болчу да, жумушубуз түшсө, жумушуңду аткарып бер, анын аткарып бер депчи, жардам бермей кылып. Азыр алардан эч кандай жардам сурабайбыз. Керек болсо, алар бизден жардам сурайт. Бизден келип жардам сурасын, жардам берип туруңуз депчи. Biz мэриянын ким экенин көрсөтөбүз. Кудай кааласа, мэрия это вертикаль власти. Мэрия бул ушу неменен шаардын атасы деп койсок болот, шаардын хозяин деп койсок болот, шаардын башкаруучусу деп койсок. Ошон үчүн баардыгыбыз бирдикте, урматтуу коллегалар, силер менен чогуу шаардын ушунчалык өсүп, өнүгүп, мамлекетибизде биринчи орунга чыгышыбыз керек. Биринчи орунга чыгышыбыз керек. Мына Ош шаары тазалыгы боюнча, жолу боюнча, тротуары боюнча, багы боюнча, дарыяларыбыз боюнча биринчи орунга чыгыш керек. Дарыя боюнча и так биз биринчи орундабыз. Биздин мамлекетибиз боюнча шаарды аралап өткөн 8 дарыябыз бар. Бир чоң дарыя, 7 каналыбыз бар. Мындай шаар эч жерде жок. Бишкекте гана бар, чүй аралап өтөт дейт, шаардын жекесине өтөт. А шаарды аралап өткөн дарыя мындай жок. Кудайым бизге ушунчалык Ош шаарыбызды, сүйүктүү Ош шаарыбызды Кудайым берип койгон экен. Мынакей алгы Ош шаарын депчи, ушун жакшылап карап, алып бестеп жаш баладай карап, ушундай эметип кооз кылып алса, Кудай кааласа, мына сырттан да абдан көп инвесторлор. Шаарды эле зеленый город кылып жасап алайлы, татнагай кылып, инвесторлор келет. Мына базарлар көчүп атат, Акбуранын боюндагы жанагы 80 жылдан берги иштеп аткан базар баарын көчүрдү. Кудай кааласа, эгер инвестор келсе, татнагай кылып базар курабыз. Ал жерде жеке менчик ээлери бар болчу, баары калды өздөрүндө жеке менчиктер. Эч кандай строениясын алдык, эми строениясы эскирип жарабай калган строениялар болчу да. Извиняюсь за выражение, мусор болчу ал жерчи. Алардын баарын снос кылдык. Жеке менчик. Урматтуу президент айтты, кол тийгиз. Бизде конституцияда жазылган. Ошо жеке менчиктер ээлери калды. Эртең жаңы проект болсо, ошолор бардык, ошол Акбуран боюндагы анда жакшы нем алып келдиңиздерби? Ден соолук жакшы. Үй бүлө тынч. Дем алышты билбей иштеп атабыз, Кудай кааласа. Молодцы. Эң негизги иш-аракет жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүгө. Жанагы Энесай жаңы конушу боюнча ал жерде жалпы 54 гектар жер документтери такталып
трансформация иштери жүрүп жатат. Ал жерге 520 үй эмес, тактоо иретинде ал жерде 1000ден ашык үй болот. 1000ден ашык. Ал жерге өзүңүздөргө жакшы белгилүү, ошол четтен келген строительный компания бар, курулуш компаниясы Кунлун деген. Алар менен биз сүйлөштүк. Ошол 54 гектар жерге канча үй батса, 900 батабы, 1000 батабы, 1050 үй батабы баарын куруп берет. Баардын куруп берип, ал жерге үй, мектеп, ФАП, милицияхана, ушундай инфраструктура түзүмдөрү бар. Ошолор ичинде жолдору бар, стадион бар. Ошолордун баарын куруп берет. Биз взамен Кунлун компаниясына 21 гектар жер беребиз. Уже долгорго ошону сүйлөшкөнбүз. Ошол келечек базар боюнча эртеңден баштап көчүрүү иштери башталат. Анткени ошол келечек базар жайгашкан жерде машина тыгындары абдан көп. Маселева көчөсүндө, Наваи көчөсүндө, Телекабатыр көчөсүндө авто тыгындарды жаратып, ошол биздин шаардын тургундарына, ошондой эле шаарга кирген коноктордун мындай ыңгайсыз шарттар түзүлүп жатат. Ошонун негизинде эртеңден баштап келечек базарды көчүрөбүз. Урматтуу маалымат булактары, урматтуу журналисттер, мынау келечек базар боюнча биз аларды, жанагы орусча айтканда, мы на улице их не выгоняем. Аларды көчөгө эле монтатып, өтөрөт этип болду, базар жабылды, базар иштебесиңер деген жерибиз жок. Даяр базар куруп койдук. Даяр базар, жибек жолу деген катнагай кылып базарды куруп койдук. Алдында бир жумуштар калды, алар барып иштей турган соода түйүндөрү даяр. Андан сырткары биздин маалыматка ылайык ал жерде 502 соода орunu бар. Алардын ичинен 382 ишкер ижарага алышты. 382 жаран. Биз, урматтуу коллегалар, урматтуу жыйындын катышуучулары, урматтуу журналисттер, 382 соодагерге дагы кайталап коеюн, 382 соодагерге биз ошо жибек жолу базардан бекер точка беребиз. Бекер. Алар айтып атпайбы, $10,000 алып атабыз, $15,000 алып атабыз, $7,000 алып. Такого нету. 382 кишиге, то есть 400 кишиге биздин өзүбүздүн ошол жерде эмебиз бар, жанагындай дойлябыз. Мэриянын дойласы. Ошол жерден бизге 400 точка ажыратып берди. 400 соода оруну. Ошону 400 соода орун ошолорго, соодагерлерге бекер беребиз. Ал жерде жер акысын төлөшөт, налоговый патентин төлөшөт, болду, башка эч нерсе төлөбөйт. Дагы бир кошумча маалымат, ошол жерде жана биздин инвестор жанагы эшигинен бери жанагы жалюз эшиктерди электро эсептегичтерди коюп койгон экен. Ошол азыр соодагерлер менен сүйлөшөбүз. Ошондо кошуп төлөп берсе жакшы болот эле. Анткени жана бекер оокат эле болбой калат го. Ошон үчүн ошол эшигин, то есть жалюзун и электр эсептегич счетчиктердин акчасын төлөш керекке туура болот. Авторлук июль айында ишке берилгендиктен кийинки 3 айлыктын маалыматына кошолду дегенбиз. Азыркы учурда бир акыркы базар күнү түшкөн каражат 1,745,000 сомду түздү. Ошол сиз белгилеп өткөндөй эле азыркы учурда Европа тарабы толук кандуу иштеп атат, а Корея тарабы частично иштеп атканда ушундай каражат түштү. Бул мурунку ремонттон өтө элек авторынактан түшкөн каражатка салыштырмалуу 2 эсеге өстү киреше. Авторынакта ошо авторынктын гостевой стоянкасы, базарга кирүү боюнча жанагындай ошол жердеги иштеген контролерлор мындай живой акчаны алчу болчу да. Канча машина кирип, канча машина чыгып,
атканы эч кандай маалымат жок болчу. Азыр так такой ничего нету. Человеческий фактор деген жок. Эч ким урулук жок. Эч ким урдуй албайт ал жерденчи. Мына гостевой стоянкасы керет. Машина, компьютер, камера машина номерин окуйт, шлагбаум ачылат, терминал, шлагбаум ачылат, ичкери кирип коет, эмеге, тетиге гостевой стоянкага чыгып атканда келет, номерин компьютер окуйт, акчаны либо терминалга, либо эмеге, М-банк менен төлөйт. Эч кандай через фактор жок, сразу биздин счетко келип түшөт. Машина, тиге машина базарга кирген машина дал ошондой. Бирөө дагы бир да контроллор акча алып киргизбейт. Жанагы жөнөкөй ал жактагы машиналар 500 сомдон, 500 сомдон, бер жактагы жанагы навесин астындагылар 1700 сом болду. 1700 сом бир неделясыначы. Анда 500 сом, 350 сом, жанагы будний дни 100 сом, 150 сомдон, 50 сом. Будний 100 сом, суббота күнү 500, воскресенье 700 сом. Ошондой, то есть бул жерде дагы жанагындай человеческий фактор деген жок, урулук деген жок. Төлөйт, терминалга төлөйт, М-банкка төлөйт, сразу акча биздин шириле биздин счетко түшөт. Андан башка, урматтуу коллегалар, ошо жерде жанагы мурда ошо базар курулгандан баштап жеке менчик навестер болчу экен. Алардын бардыгын биздин өзүбүзгө сатып алдык. А жерде эч кандай жеке менчик жок. Бардыгы мамлекеттин базары, шаардын базары, то есть муниципалитеттин базары. Ошо жерде канча акча түшсө, мына шаардыктардын акчасы, мэриянын акчасы. То есть бир дагы урулук жок, Кудай кааласа. Биз азыр ошо жерден көбүрөөк эмени планканы көтөрүп, мурда бир 15 миллиондон 20 миллионго чейин чогулчу экен. Кийин биз мен келгенден баштап бюджет бекиткенде 35 миллион көтөргөнбүз. Азыр мен да көз чамамда карап атам да, кете бир Кудай кааласа бир 70-80 миллион, 100 миллион сомго чейин көтөрсө свободно болот экен. Свободно. Эгерде тиги гаилерди көчүрүп алсак, Кудай кааласа, азыр мынакей көчөдө мынакей площадьда тизилип турган техникаларыбыз бардыгы урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, урматтуу генерал Камчы Кыдыршаевичтин жардамы менен 500 миллион сом каражат берилген болчу. Бардык техникаларыбыз келди. 119 техника. Азыр бир 8 техника на подходе, келди. Уже эртең менен келди бардыгы. Келди. 119 техника келди. Дагы бир кошумча маалымат, мурда мына шаардын ичинде жанагындай автоунааларды эвакуациялоо боюнча эвакуаторлор бизде жок болчу. Ошол ГАИ кызматкерлери менен жеке менчик ээлери, ошо кимдин эвакуатору жеке менчик эвакуатору болсо, ошолор жанагы нарушение кылган автоунаалардын бардыгын штраф стоянкага алып барып, акча каражаты жеке менчикке түштү болчу. Жеке менчикке. Азыр андай жок. Биздин мынакей 4 дана эвакуатор келди. Гаилер менен биз эртеңден баштап Кудай кааласа договор түзөбүз. Шаар боюнча ошол жанагы жол эрежесин бузган, туура эмес жерге коюлган автоунаалардын бардыгын эвакуациялап, только биздин мэриянын техникасы, то есть мэриянын эвакуаторлору иштейт.